Органикалык айыл чарба департаменти табигый заттардан жер семирткичтерди айыл чарбага зыян келтирбөөчү препараттарды даярдайт. Аталган ишканада 7 жер семирткичтин түрү даярдалат. Учурда органикалык айыл чарбасын өндүрүүнүн эң негизги фактору ата мекендик өндүрүштөгү биокаражаттар менен камсыз кылууну жогорулатуу болуп саналат. Органикалык айыл чарбанын негизги максаты химиялык заттарды өсүмдүктөргө пайдаланууну минималдаштыруу болуп эсептелет. Мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, ошол эле убакта шарттарды түзүү. Ошол шарттардын түзүүнүн эң негизги компоненти бул фермерлерди жана дыйкандарды органикалык азыктарды өндүрүүгө керек болгон биологиялык каражаттарды өндүрүү болуп эсептелет. Бул биокаражаттардын өзгөчөлүгү аларды колдонууда эч кандай адамдын ден соолугуна, айлана чөйрөгө, кыртышка эч кандай зыян келтирбегендигинде, ошол себептен органикалык азыктарды өндүрүүдө колдонулат да. Биздин департаментте эки топтогу биокаражаттар өндүрүлөт. Бул биринчиси микробиологиялык каражаттар, экинчиси пайдалуу курт кумурскалар, башкача айтканда энтомофактор деп коебуз. Пайдалуу курт кумурскалардын негизги көрсөткүчү бул зыянкечтерди жеп жок кылса, ал эми микроорганизмдер өсүмдүккө керектүү гормондорду жана ферменттерди бөлүп чыгарып, алардын өсүүсүн тездетет жана түшүмдүүлүктү жогорулатат да. Бул биолигнинг препараты айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүүсүн жөнгө салуучу касиетке ээ. Экологиялык таза микробиопрепарат биолигнингти айыл чарба өсүмдүктөрүнүн дан, жашылча, мөмө жемиш, пахта, тамеки, токой чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө пайдаланса болот. 1 гектар аянтка себүү алдындагы үрөнгө 2-4 литр биолигнингти 10 литр суудагы эритмесине аралаштырып 1 күндөн кийин себүүгө болот. Бул препарат кандайча даярдалат? Адистин кеп кеңешине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жогоруда көрүп турган жай бул биолигнин препаратынын өндүрүлүүчү лабораториясы болуп эсептелинет. Мен процессти негизи түшүндүрүп кетейин. Өзүм жумуш процессинде биолигниндин өндүрүүнүн кантип колдонулат, кандай эмне үчүн колдонулат, ушунун баардыгын сиздерге айтып кетейин деп жатам. Биолигнин препараты мисалы ошо айыл чарбада колдонулат, фермерлерибиз колдонот. Мисалы, ал өсүмдүктүн иммунитетин жогорулатат. Иммунитетин, туруктуулугун, ооруларга жана ар кандай шарттарга туруктуулугун жогорулатат. Мисалы, биздин пример катары силерге айтып кетейин. Бул контрол дегенде биолигнин препаратын колдонбой турган тамыр системасын көрүп жатасыздар. Бул жакта такыр эле тамыр аябай кичинекей болуп өнбөй жатат. Ал эми экинчи этапта бул химиялык препаратты колдонгондо бир аз жогорулуп атат. Ал бирок химиялык препарат зыяндуу да болуп эсептелинет. Кийин жакшы өнүп кете албай атат. Анын экинчиси болсо, бул эң үчүнчү эме болсо, бул биолигнин препаратын колдонгондо тамыр системасы уже аябай өнүгүп, биздин ошол дыйкандардын өсүмдүк өстүрүүдө натыйжалуулугуна жана түшүмдүн мол алуусуна мындай жардам берет да. Биолигнин препаратын колдонуу өндүрүүдө алгачкы этап бул ачыткыч козу карынды өндүрүү болуп эсептелинет. Ал эми бул микроскоптон биз ашыкча заттардын курамындагы башка бактериялардын, оорулардын болбосу үчүн, сапаты жогору болушу үчүн биз контролдон өткөрөбүз. Мисалы, ушинтип микроскоптон карап чыгабыз. Эгер башка заттар болсо, бул препаратты биз колдонбой жаңыдан жасайбыз же жакшы кылып өндүргөнгө аракет кылабыз. Жогоруда айтылган бардык процесстердин акыркы этабы болуп, бул атайын чандарга препарат куюлат дагы, анан бул жакта кычкылтек берилет. Кычкылтек, мисалы, 3 сутка ичинде кычкылтек берилип, ачыткыч козу карындын ачытуусуна жардам берет. Анан бул акыркы этап болуп эсептелинет. Биолигнин препараты кычкылтек менен толук камсыз болуп, даяр болгондон кийин атайын биздин кардарларга, дыйкандарга келгенде ушундай бочкаларга куюп, канча керек болсо ошончо куюп даярдап беребиз. Бул
Триходермин препараты айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көпчүлүк ооруларына каршы пайдаланылуучу биологиялык препарат болуп эсептелет. Айрыкча жашылча жемиштерди себүүдө 1 гектар аянтка 5-7 литр триходерминди 350-400 литр сууга аралаштырып чачыратуу керек. Препарат дан чириндилеринен жасалат. Бул триходермин көбүнчө айыл чарба өсүмдүктөрүнүн тамыр чирик ооруларына, фузариоз, ризоктиониоз ооруларына каршы колдонулуучу биопрепарат болуп эсептелинет. Себеби бул триходермин бул табигый антибиотиктерди бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Бул ошондой эле кыртыштагы жердин топурактын асылдуулугун көбөйтүп, биостимулятордук касиетке де, ошон үчүн жер семиктиштер катары дагы колдонсо болот. Триходерминди бул триходермин негизинен экологиялык таза, адамга эч кандай зыян тийбейт, адамга эле эмес, жана ошондой эле топуракка эч кандай зыяндуулугу жок. Ушул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай триходермин дарысынын жасалуу ыкмаларын сиздерге көрсөтүп айтып берейин. Биринчи, триходермин жасалуусунун бир нече этаптары бар. Биринчи этабы бул энелик культура болуп саналат. Биз энелик культураларын даярдоо. Энелик культурасын даярдоодо биз биякта көрсөтүп берейин. Биринчи этап бул энелик культура. Биз энелик культураны даярдоодо биринчиден азыктык чөйрө жасоо жана ошондой эле өзүңүздөр көрүп тургандай мындай чашкы петирлерге азыктык чөйрөлөрдү куюп алабыз. Азыктык чөйрөлөр бир нече убакыттан кийин, муздагандан кийин бул энелик культурадан бул азыктык чөйрөгө биз посев кылып отургузуп алабыз. Отургузгандан кийин бир нече күндөн кийин мондай триходермин өсүп чыгат. Ушу менен биринчи этап аяктайт. Триходерминдин жүрүш этабында алдын ала даярдалган дан калдыктарын өстүрүп алууда атайын автоклавдардын ичинде даярдалат. Триходерминди өндүрүүдөгү акыркы этабы бул триходерминдер өскөндөн кийин уже өсүп даяр болгон өскөн триходерминди биз куратуучу жайга төгүп, кургатып, анан жыйнап алабыз. Алтын көз деп аталган личинкалар атайын лабораторияларда өндүрүлүп, айыл чарбасындагы зыянкеч курттарды жок кылуу үчүн 1 гектар талаага 12 миң, 30 миңден ашык даанага чейин алтын көз курттары кое берилет. Бул энтомофаг лабораториясы. Энтомофаг лабораториясында биз алтын көздү, трихограмма, амблисеис жана габробраконду өндүрөбүз. Адегенде алтын көзгө токтоло кетсем, бул алтын көздүн имагасы. Алтын көз жаратылышта 60тан ашык зыянкечтерди жок кылып, айыл чарбасында чоң мааниге ээ. Алтын көздү биз бакканда мындай кылып жумурткаларын кагаз бетине жыйнап алабыз. Бул жумурткаларды мынтип банкаларга салып, бул жумурткадан 3-4 күндүн ичинде личинка чыгат. Ал эми бул личинкалар болсо, мындай крокодил сыяктуу формага ээ болуп, аябай жырткыч келет. Бир күндө эле жумуртка 200дөн ашык тамеки трипсин, клещтерди, мондай трипстерди жок кылат. Демек, бул личинка жаратылышта аябай чоң мааниге ээ. Анткени бул көптөгөн миллиондогон трипстерди, личинкаларды жок кылат дагы 60тан ашык. Например, капустанын көсөк куртуна, алманын шайтан куртуна, жапай үй күчөлөргө жана башка көптөгөн зыянкечтердин личинкасын, жумурткасын жок кылат дагы. Ал болсо личинка чыкса булардын баарын жалбырактарын жеп зыянын учуратмак да, ошондон алдын ала коргоп калат да. Ана дагы бул изилдөөлөргө жүргүзгөндө алтын көздүн личинкасы колорадский жуктун жумурткасынын жана личинканын биринчи, экинчи стадиясын жеп жок кылат деген жыйынтыкка келишкен изилдөөлөрдөн кийин. Бул амблисеис курту айыл чарбасына кеңли таркалган зыянкечтерине, пактадагы жөргөмүш кенесине каршы колдонулат.
Колдонуу нормасы 1 гектар тамеки, пияз, пахта аянттарына 50-150 миң даана амблисеюсту 3-4 жолу кайталап кое берүүгө болот. Афелинус, габрабракон, трихограмма өндүрүлгөн курттар айыл чарбасындагы 60тан ашуун зыянкеч курт кумурскалардын түрү менен күрөшүүдө колдонулуучу этномофагдар болуп эсептелет. Ал эми энтомофагдар боюнча бул энтомофагдардын 5 түрү өндүрүлөт. Энтомофаг деген сөз бул өзү курт кумурскаларды жеп жок кылуучу деген сөз да. Бизде ошо биринчи трихограмма деген чымыныбыз жөнүндө айтсак, бул сүрөтү бул трихограмма зыянкечтердин жумурткасын жеп жок кылат. Башкача айтканда, трихограмма зыянкечтин жумурткасына барып өзүнүн жумурткасын таштайт. Ошол жерден ал зыянкечтин жумурткасы жок болот дагы, ордуна трихограмма өндүрүлүп учуп чыгат да. Бул трихограмма айыл чарба өсүмдүктөрүндөгү 60тан ашуун зыянкечтин жумурткасын жеп жок кылат. Бунун аналогу химияда да жок, себеби дегенде зыянкечтердин жумурткасын жок кылуу мүмкүн эмес да. Бул ошондой табигый Кудай жаратып койгон энтомофаг болуп эсептелет. Ал эми бул габрабракон деген, мисалы трихограмма жумурткасын жок кылса, а габрабракон бул гусеницасын, куртка айланып, уже жалбырактардын эң зыянды ошо гусеницалар келтирет да. Куртка айланып бүт мөмөсүндө, жалбырактарында жеген учурда габрабракон барып туруп, аны чагып, парализовать этип, анын гусеницанын денесине өзүнүн жумурткаларын таштайт дагы. Гусеница өлөт, анын ордуна гусеницанын габрабракондун личинкалары чыгат да. Андан кийинки бул габрабракон көбүнчө жашылча жемиштерде, жүгөрүдө, бул жалпы 250дөн ашуун зыянкечти гусеницасын жок кылат да. Мисалы азыр 2 жыл мурун өзүңүздөр билесиздер, томаттын курту жок, помидор жебей калбадыкпы? Бул эң ошол косек курту деген зыянкеч бар. Ошо косек курту зыян келтирген да. Анан ага эч кандай химиялык каражат таппай, ошо браконду пайдаланып, габрабраконду пайдаланып, аябай эффективдүүлүк жогору болгон да. Андан кийинки энтомофаг бул афелинус деген. Афелинус болсо бул кантала деп коет. Алмаларда мөмө канталасы кездешет. Аны ошо кармаганда колу канга окшоп кыпкызыл болуп калгандыктан ошо мөмө канталасы деп коет да. Мөмө канталасынын денесин тешип, өзүнүн жумурткасын таштайт дагы, ошо канталаларды ошо табигый жол менен жок кылат да. Бул афелинус көбүнчө мөмө бактарда, жалаң эле мөмө бактарда колдонулат. Бизде ошо Ысык көл областында аябай кеңири пайдаланат да. Андан кийинки энтомофаг бул алтын көз. Бул өзү мындай кеңири таралган көпөлөк болот. Көпөлөктүн активдүү учуру бул личинка мезгили да. Ушул личинкасы чыкканда бул 200дөн ашуун зыянкечтин личинкасын, жумурткасын жеп жок кылат. Биз алтын көздү көбүнчө Колорадо коңузуна билесиз, бул аябай коркунучтуу зыянкеч. Ошол Колорадо коңузу жаңыдан пайда болгондо ошо алтын көздү кое берип, картошкада пайдаланып атышат. Бул ошо органикалык картошканы өстүрүүдө ошо Колорадо коңузуна каршы пайдаланышат да. Андан кийинки амблисеюс ошо пахтада, тамекиде, жашылча жемиштердеги трипстерди жана жөргөмүш кенелерин жеп жок кылат да. Бул энтомофагдардын баардыгы жырткыч курт кумурскалар, башкача айтканда ошо зыянкечтерди жеп жок кылат. Булардын эффективдүүлүгү 65%дан жогору болот. Биздин адистер сөзсүз түрдө талаага барып, аны пайдаланып, андан кийин ошол сөзсүз түрдө эффективдүүлүгүн текшеришет да. Ошол эффективдүүлүк 65%дан 85%га чейин болот. Көбүнчө ошо жашылча өстүрүүчүлөр, жүгөрү, анан мөмө бак өстүрүүчүлөр пайдаланышат. Трихограмманы өндүрүү үчүн жана алтын көздүн личинкасын тамактандыруу үчүн мындай ситотрога жумурткаларын өндүрүп алабыз.
ситатрога жумурткасын дегенде өндүрүш үчүн арпаны алабыз дагы личинкасы менен заражение кылабыз. Азыркы учурда бул жерде мен анализ кылып жатам. Анткени уже заражение болгонго 15 күн болду. 15 күндөн кийин заражениянын канча процент болгонун текшеребиз. Азыркы учурда текшерүүдөн 92% көргөзүп атат. Демек биз бул партиядан норманы алабыз дегенди түшүндүрөт. Азыркы учурда бул ситатроганын жумурткасын алдык да. Бул ситатроганын жумурткасын алгандан кийин биз мындай виварилерге, мындан чоң виварилерге заражение кылып алабыз. Мына бул учурда бул жерде заражение процесси жүрүп атат. Бүгүн 2-чи суткасы. Bundan кийин биз буну болсо столго жайып алып, мондай трихограммаларды өндүрүп алабыз. Бул ситатрога жумурткасын трихограммага вивариге заражение кылып алдык дагы мындай түрдө даяр трихограмманы алып алдык. Бул трихограмманы бизге айыл чарбасына дыйкандар келип сураганда биз термостаттан алып, буну канча өлчөм сураса алып, учтуруп алып, андан кийин сатыкка чыгарабыз. Бүгүнкү күндө ушул уулуу химикаттарды көп колдонгондун натыйжасында адамдар гана эмес, жерибиз да ууланып, баардык ушу жердин климаттык шарттары өзгөрүп, ал эме адамдарда болсо элибизде ар түрдүү оорулардын саны көбөйүп кетти. Айрыкча жаман оорулардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Ошондуктан мына медицина тарабындагы окумуштуулардын изилдөөсү боюнча качан гана биз элибизди, журтубузду экологиялык таза азык менен камсыз кыла турган болсок, ошондо ушул ооруларды азайтууга толук шарт болот экен. Ошол себептен ушул биздин органикалык айыл чарба департаменти уюштурулган негизги максаты ошол республикабыздын айыл чарбачылыгында негизги тармак болуп, ушул органикалык айыл чарбасы болуп, элге таза, экологиялык таза азыктарды өндүрүп, элибизди ошол менен максат деген негизги максаттар бар. Ал үчүн биз жылдан жылга ошол химиялык жер семикчтерди, зыянкечтерге каршы колдонуп аткан уулуу заттарды аз колдонуп, бизден мына органикалык айыл чарба департаментинен өндүрүлүп жаткан, мына сиздер көргөн биопрепараттарды колдонсок, мунун зыяндуулугу эч кандай жок да. Бир эле мындай бир жөнөкөй тил менен мен түшүндүрүп айтайын деп атам да. Мына мисалы үчүн бизде алмабыз бар, меме жемиштүү бактарактардан. Алмага бу уулуу затты, химиялык затты чачканда, биринчи ошо байкабастан туруп ошону чачып аткан адам зыяндуулукту алат. Экинчи ошол бактын айланасында ойноп жүргөн жаш балдар, ошонун жанында эс алып аткан аксакалдарыбыз. Мына ошол зыян. Үчүнчү ошол алманын курамында жана уулуу заттар калып туруп, ошол алмаларды жеген, дагы башка меме жемиштерди жеген, ошол элибизди ууландырып атабыз да. Мына ошол себептен ошол биз органикалык айыл чарбачылыгына өтө чоң көңүл бурбасак болбой калды. Бүгүнкү күндө ушул азыркы заман, азыркы ушу шарттар бизди ошого көңүл бурушубузду талап коюп атат. Келечекте мына ушундай зыянсыз препараттарды колдонуу аркылуу айыл чарбасын өнүктүрүү учурдун талабы болуп турат. Экологиялык таза, органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүү, аларды жакынкы жана алыскы чет жактарга экспорттоодо шарт түзүү болуп эсептелет. Органикалык айыл чарбасы азыр ушул жазгы тала иштерин жүргүзүүдө биокаражаттар камсыз кылуу боюнча толук даярдык иштерин аяктап бүттү. Бизде ушул департаменттин 7 областта 7 территориалдык филиалы бар. Ушул территориалдык филиалдарда бардык биокаражаттар өндүрүлөт. Аны чыгаруучу курал жабдуулар ремонттолуп, оңдолуп түзөлүп, даярдыкка коюлуп, азыр өндүрүш иштери башталып жүрүп атат. Андан сырткары биз ошо органикалык айыл чарбасын
жүргүзүүдөгү талаптар, керек болгон талаптар, стандарт боюнча биокаражаттарды пайдалануу, био жер семирткичтерди, органикалык жер семирткичтерди өндүрүү боюнча бүт өзүбүздүн түзгөн планга ылайык фермерлер менен окуулар башталган. Аларды окутуп, өзүбүздүн ошо 7 территориалдык филиалдагы окуу борборлорунда фермерлерди окутуп жатабыз да. Азыр ушул өзүңүз билгендей биз ошо айыл чарбасынын өнүктүрүүнүн эң негизги приоритеттүү тармагы бул органикалык айыл чарбасы деп белгилеп алгандан кийин биз ошол биринчи багытыбыз мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн укуктук ченемдик актылар менен камсыз кылуу болсо, экинчи бул ошо биокаражаттар менен камсыз кылуу, үчүнчү окутуп маалымат менен камсыз кылуу. Ошо 3 багытты алып барып атабыз. Биринчи боюнча бул мыйзам кабыл алынып, азыр ошол органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн эрежелери, органикалык айыл чарбага өтүүнүн эрежелери, анан реестрге кантип катталыш керек, сертификациядан кантип өтүш керек, бүт ошонун эрежелери бекитилип, азыр ошо дыйкандарга маалымат катары кеңири таркатылып, окутулуп жатат да. Ал эми мына биокаражаттар боюнча айтсак, бул республика боюнча аябай жетишсиз. Себеби дегенде биздин азыркы өндүрүп жаткан биокаражаттарды пайдалануу бул жалпы республика боюнча 1% да жетпейт да. Ошол себептен биз ушул камсыз болууну жогорулатуу максатында азыр ушу биз жеке сезондук биолабораторияларды уюштурууну жолго коюп жатабыз. Биз ушул органикалык чарбага өтүүчү пилоттук чарбаларды түзүп баштаганда, алардан ошо биокаражатка болгон талабын көрүп, анан алар ошо биокаражаттардын эффективдүүлүгүн көргөндөн кийин алар ошо бизге жетишсиз болуп атат. Ошол себептен биздин өзүбүздүн базабызда ири чарбалар өзүнүн базасында азыркы учурда сезондук биолабораториялар, жеке биолабораторияларды уюштуруп жатышат да. Аларды биз эсептеп, департамент методикалык жардамдарды, адистерин даярдап берүү боюнча жардамдарды жана ошол эле ошо биокаражаттардын энелик материалдар менен камсыз кылуу боюнча жардамдар берип жатышат. Былтыр 2020-жылы биз Нуукен районунда, Араван районунда, анан Ноокат районунда 3 райондо жеке сезондук биолабораторияны уюштурдук. Быйыл дагы ошо райондордо, мисалы Чүй областында, Жалал Абад, Баткен областынын Лейлек районунда пландаштырып жатабыз. Аны ошол азыркы учурда ошо фермерлер менен чогуу эсептеп, кандай каражаттар керек ошолорду эсептеп, алар алгандан кийин, анан кийин биз ошол уюштурууга адистик жардамдарды беребиз да.